Кутман күнүңүз менен Жаматтык медианын көрөрманы жана угарманы. Антифейк программасы өз эфирин баштайт. Бүгүн биз сынчылуу жүгүртүү жана маалыматты текшерүү боюнча сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга Чекит медианын жетекчиси, факт-чекер Асель Соронбаеваны чакырганбыз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсызбы? Рахмат. Алгач ушул учурда жөнөкөй жарандар ар кандай шылуундардын тузактарына түшүп калып, ар кандай бир алданууларга кезигип жатышат. Анан бул учурда маалыматты текшерүүнүн бир алгачкы кадамдарын айтып берсеңиз, маалымат эмне үчүн мындай бурмаланып, адашуулар болуп жатканы боюнча? Негизичи биз ошол факт-чекинг ресурстары, фактыларды текшерүү боюнча, жалган маалымат менен күрөшүү боюнча ресурстар жаңы иштеп баштаганда 6 жыл мурдачы тематикаларга бөлгөндө шылуундуктун деңгээли мынчалык чоң эмес болчу да. Акыркы 2-3 жылда шылуундардын түрдүү схемалары аябай көбөйүп кетти дагы. Анан жалган маалыматтын сап башында туруп калды да, тематикаларга бөлгөндө. Ошол шылуундукка байланыштуу жалган маалымат аябай көбөйүп кетти. Болуп көрбөгөндө акыркы 2-3 жылда өстү. Бул экономикалык кырдаалга жана андай инфляция, Россия Украина согушунан да болуп кетти, коронавирус пандемиясынан кийинки дагы кымбатчылык жана башка себептерден улам шылуундардагы улам жаңы схемаларды ойлоп таап аткан чагыда биз дагы аябай таң калабыз. Бир схемасын төгүндөп бүткүчөктү эле кайра дагы башка схемалары. Ошол эле учурда банктар жана М-банкка байланыштуу Демир банк жана башка банктардын баардыгы тең шылуундардан сак болуңуздар, биз эч кандай акция кылып аткан жокпуз, биз телефон аркылуу кредит берип аткан жокпуз. Мисалы үчүн телефондон эле ушул шилтеме аркылуу өтсөң кредит алып каласың деп ушундай бир акчаларын алып коюп аткан, алдырып койгон учурлар болуп атат да. Анан мисалы үчүн бирөө чалса же бир билдирүү келсе, сөзсүз түрдө ошол ким кайсы сайттан, кайсы Демир банк болобу, кайсы компаниядан чалып атса, ошол компаниянын расмий социалдык тармактардагы баракчаларынан караш керек, сайттагы маалыматтан караш керек. Же болбосо колл-центрге байланышка чыгып маалыматты такташ керек да. Анткени алардын да схемалары, мисалга деген, алар өздөрүн шылуундар милиция кызматкерлери катары чалып сурашы мүмкүн, маалыматты такташы мүмкүн. Ал эми өздөрүнүн аватарына ошо милициянын эмблемасын коюп алган, МВД деп коюп алган учурлар болот. Же болбосо улуттук банктын кызматкерлери катары чалып атышат, өздөрүн тааныштырыпчы, сиздердин атыңыздан бирөө насыя алган атат, ошол насыяны ала алгычакты сиз алып, кайра алып чыгып туруп, анан кийин терминалдан улуттук банктын кызматкерине салып коюңуз деп. Анан ошондой да окуя болгон, биз аны чагылдырганбыз. 150 000 сом алыптыр да тиги жабырлануучу, өзү ошо насыяны алыптыр дагы банктан. Анан улуттук банктын кызматкеримин деп бирөө байланышка чыкса, ошого терминал аркылуу салып койгон экен. Анан кийин ошо шылуун экенин билгенден кийин ошо шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылып, анан ал шылуундарга көмөк көрсөткөн адам кармалып атат. Көбүнчөсү ушу шылуундар өлкөдө эмес болуп калган учурлар көп болуп атат да. Бул жерде көмөктөшкөн жарандар кармалып калып атат. Ал эми эң башкы баягы өзөгү башка өлкөлөрдөн келип атат да, баары делечи. Анан ошон үчүн алар улам бир жаңы схеманы ойлоп таап эле биздин жарандардын баштарын айлантып, улам бир акчаларын шыпырып алып атат. Мынакей кечээ күнү эле чыкты, кечээ мурда күнү чыктыбы. Ошо бир жума бойлик 4 миллион сом ошол обменка акча алмаштыруу бюросунан ошентип алдырып койгон экен. Бир ошо чет өлкөдө экен өзү. Бул жерде жалдап адамдарды ошол обменкада иштеген адам катары өзүңдү тааныштыр деп ушинтип 4 миллион ал унаа саткан адам экен. Бул окуяны биз кийинки аптада чагылдырабыз. Себеби азыр ички иштер башкармалыгы мындай пресс-релиз катары берди, бирок толук маалымат ал жерде камтылган эмес. Кандай схема аркылуу чыгарып кеткен, кантип ошол бир эле адамдан 4 миллион сомду, 50 000 доллар болуп атат да, ошо унаа саткан адамды кантип алдап кетти, тигил жумуш издеп жүргөн адам кантип түрмөгө түшүп калды азыркы тапта шылуундарга көмөктөшөм деп атып. Ушул окуяны биз кийинки аптада чагылдырабыз. Негизи Чекит медиа шылуундардын ар кандай схемаларын чагылдырып келатат. Мынакей Telegram каналдарда мисалга Альхамдулиллах деген группа бар да. Анан кийин минтип эле улам ошол группада, Telegram каналда 10 000 адам бар да.
улам эле тиги Алия Бердибаева рахмат ушинтип 3000 салдым эле 30.000 көтөрүп 30.000ге чейин көбөйтүп берип атышат, 5 сааттын ичинде акчам көбөйүп берет. Ушундай бир ыраазы болгон 100дөн ашык видео адамдардын кайрылуулары, чыныгы эле адамдар, чыныгы эле сүйүнүп аткан адамдар. Анан биз буну иликтесек көрсө деген алар айтат экен 3000 салсаң 5 саатта 30.000 кылып беребиз деп айтат экен дагы. Анан 5 сааттан кийин куттуктайбыз, сиздин акчаңыз көбөйүп кетти, 30.000 болду, бирок аны алыш үчүн ушундай видео кайрылуу жасап коюңуз дейт экен дагы. Ала элек жатып алар ишенет экен да, баягы биз баары бир кыргыз элибиз, негизи эле адамдык ушундай баяу сезим бар. Анан оңой акча десе баягы ишенип алабыз да, баягы ушул экен билип угуп жактан бияктан угуп жүргөн күндө деле жанагынтип динге жамынып алып туруп, диндин аркасын баягы динге кыянаттык кылып дейинчи, көбүнчөсү ислам динине жамынып алып туруп, анан кийин ушундай шылымдар, ушундай схемаларды ойлоп табышат да, баягы ишенимине кирип адамдардынчы. Анан Алия Бердибаева дагы ушундай Альхамдулиллах болуп атпайбы телеграм каналдын атычы. Анан рахмат Алия, ушундай экен, баягы адал акча экен тиги бу деп. Анан алар ошондой видео жазып кайрылгандан кийин эле бүттү. Аларды блоктойт дагы, же акчадан жок. Анан видеосун алып акырын группага ыргытып коет. Башка группада 10.000дей адам бар болсо, кайра бирөө болбосо бирөө кайырмагына илине берет да. Анан биз ал иликтеп, ал жөнүндө да чыгардык. Арасында белгилүү жана ийгилик деген бийчи блогер бар экен. Анан ага да байланыштык, кандайча болуп калды десек, ал айтты, мен бир тиын алган жокмун, ушинтип жаздырып бер деди, жаздырып бердим, сүйүнчүлөп куттуктады. Эми зарыл акча болуп калганда, срочно керек болуп калганда, мисалы убактың аз болгондо чындап эле ушинтип динди жамынып алса ишенет экен да адамзатчы. Анан башкалардын да видеолору келип атса, 100% гарантия чындык экен деп атса, алар ошентип ишенип, анан акчасын салып, анан 5 сааттан куттуктадык, акчаңыз көбөйүп атат, ушул эле эмени жаздырып берип койгула видеону, анан кийин беребиз деп. Бүттү, блоктойт. Телеграмда керек болсо номерди да таба албайсың, аккаунтту да таба албайсың. Ал жерде биз дагы ошо ички иштер башкармалыгында кибер бөлүм менен кызматташып атабыз, ошол маалыматтар, шылымдар, схемалары боюнча. Анан алар айтып атат, бул Алия Бердибаеванын каналы жана Альхамдулиллах, ал Кыргызстанда эмес, ошон үчүн биз кармай албай жатабыз депчи. Улам бизде ушул антифейк программасыны медиа сабаттуулук алкагында деги эле ушул шылуундарга туш болгон адамдардын окуяларын угуп жатсак, бириникине окшобойт да. Сиз айткан мурдакы банк кызматкерибиз деп чалып жүрүшкөн болсо, азыр жакындары болуп үнүн алмаштырып, кичинекей баланын үнүндө чалып аткан болду эле. Анан сиз айтып аткан телеграм канал бул таптакыр эле башка, биз укпаган башка схема экен. Анан жардамчылары деп айтып атасыз, демек булардын дагы бир негизги адамдары башка жакта. Жардамчы дегени буларды кайра кызматка алган адамдарбы? Алар мындай экен да, жардамчы дегенде мисалы жумуш издеген адамдар бар да. Анан тигил шылуундардын түпкү максаты башка чет өлкөдө болсо, алар бул жерде жумуш беребиз, гибкий график, жанагындай жакшы шарттарды берет дагы. Анан бул жердеги адам билбей эле аралашып калат. Жумуш издеп атып эле, болгону мындай шарттарды аткарасың, болгону бул адамдарга чаласың, тиги бул. Кээ бир учурларда билет, албетте. Кээ бир учурларда өздөрү да билбей калган учурлар болот да. Мисалы үчүн жанагы 4 миллион сом боюнча алар билип туруп эле барган да. Анткени ал баягы криптовалютаны алмаштырат экен. Эми ал жөнүндө биз кийин айтып беребиз, бул мындай көпкө созулуп кетет да эфир. Бирок жалпы жонунан ошо криптовалютаны сомго алмаштырып жанагынтип унаа саткан адамдар бар экен биздечи. Анан ошондой телеграм каналдар бар экен. Аларга байланышка чыгып алмаштырабыз деп жөн эле бир кеңсени, ошол обменканын жанында кеңсени ижарага алып, жанагы адамдарын аралаштырып жумуш беребиз деп иш кылып, ушундай бир эми биз дайыма таң калабыз да. Улам бир фейкти төгүндөгөн сайын улам бир жаңы бир схемалар ойлонуп, ойго келбеген схемалар ойлонуп табылат да. Мисалы Симбокс дегенди ким ойлоптур? Симбокс деген аппаратура аэропорттон өтүп кеткен да, музыкалык аппаратура катары өтүп кеткен да. Аэропорттун кызматкерлери аны музыкальный инструмент деп ойлошкон да, баягы усилитель музыки деп, динамик деп ойлошкон, бирок ал чындыгында Симбокс деген сим карталарды салып туруп, чет өлкөдөн келген чалууларды Кыргызстандан келген чалуулар катары өзгөртө турган аппарат экен да. Анан ошол аркылуу дагы шылуундук схемаларды өткөрүп аткан. Бул жерден жумуш беребиз, батирди ижарага аласың, квартирадан чыкпайсың. Эми ушундук бир шылуундардын схемалары бар чынындачы. Анан
ошол кибер бөлүм дагы бизге айтып калат, ушундай шылундарды кармадык, чагылдырасыңар деп. Биз чагылдырабыз ушинтип ички иштер башкармалыгы менен иштешип атабыз да. Анан жана динди жамынып атпайбы, жана Али Халал, Назира Халал деген сыяктуу ушундай каналдар жарнамалайт. Президенттин үнүн жасалмалашат, жана дипфейк деп атпайбызбы? Үндү жасалмалап туруп, мынакей силерге ушундай брокерский компания бирөөнүн шылуундарга туш болуп калсаңар, биз силерге жардам беребиз деп дагы кайра шылуундар чыгып атпайбы? Башкача айтканда, адамдар бир жолу шылуундун кайырмагына илингенден кийин ошону алабыз, кайра алып чыгабыз деген үмүттө кайра башка шылуундун кайырмагына илинип калат да. Бир эле кейс боюнча 2 жолу илинип калып атат да. Андай да схемаларды ойлонуп, премьер-министрдин үнүн жасалмалашкан, президенттин үнүн атактуу белгилүү блогерлер, ырчылардын дагы үндү жасалмалаган, жасалма интеллект аркылуу баягы видеосунда башка жөндө сүйлөшкөн, бирок үнүн алып туруп башка үндү жасалмалап, мынакей ушундай брокерская компания деп УКМКнын атын жамынып шылуундар иш алып барып атышат. Мисалы үчүн ал жөнүндө да биз мынакей 2 апта болуп калды, чагылдырдык. УКМК силерге жардам берет деп УКМКнын атынан шылуундар сайт түзүп алышкан. Соц тармактарда ушундай база данных түзүп атабыз, ким илинди кайырмагына, ушинтип биз жардам берип атабыз, тиешелүү токтом кабыл алды деген сыяктуу маалыматты таратып туруп, анан аларды да кайырмакка илип атышпайбы? Сиз айткандай, ошо шылуундар улам сиздердин да бир улам жасаган материалдарыңарда окуп калдым эле, шайтанды дагы алдаган шылуундар деген. Негизи демек булар улам башкалар таап албай тургандай, чындыкка өтө окшош болгондой бир жолдорду ойлоп таап, анан адамдарды алдап атышат да. Ошол эле учурда адамдарда бир мындай сынчыл ой жүгүртүү жетишсиздигинен улам дагы бир башка себептер да бар, бирок сынчыл ой жүгүртүү жетишсиздигинен дагы буга туш болушабы? Сынчыл ой жүгүртүү деген мындай да. Сынчыл ой жүгүртүү бул жөн эле суроо берүү да. Суроону көбүрөөк берүү. Мисалы, маалымат кетип атса, сизде акчаңарды койтуп беребиз, же болбосо мурунку шылуунга түшүп болсоңор кайра эле чыгарып беребиз акчаңарды. Же мисалы ДТПдан кырсыктап калдык, срочно акча котур. Көбүрөөк эле суроо берүү, көп суроо бербесек, ишенип алсак эле биз анда сынчыл ой жүгүртө албай калабыз да. Сынчыл ой жүгүртүш үчүн көбүрөөк суроо берүү. Каяктан келип атат, эмне, кандай кепилдик барбы, чындап эле береби, келишим бар бекен, тиешелүү токтом көрсөтө алабы, сайтында эмне маалымат жазылган, түпкү булагы эмне, социалдык тармакта баракчаларда эмне деп жазылган деп көбүрөөк эле суроо бере берүү да. Бул жасалма интеллект менен үндү жасалмалап атышкан жокпу, президент чындап эле ушинтип сүйлөгөнбү, УКМК ушундай маалымат таратканбы, башка жерден издеп көрөйүнчү, башка маалымат булактарынан, жаңылыктарда ошондой жаңылыктарды жамынган да фейктер бар да. Мисалы үчүн КТРКнын эфирин алып туруп, КТРКнын алып баруучусун көрсөтүп коет да, бирок үнүн жасалмалап туруп, шылуундардагы аларды 24 kg башка жана аттуу баштуу медиа ресурстар бар да, аудиториясы чоң, ошолордун эмблемаларын алып алып, ошолордун баракчасына окшош кылып туруп, анан кийин мынакей силерге момундай жакшы бир сонун акча табууга мүмкүнчүлүк бар деп эле диктор сүйлөбөгөн нерсени сүйлөтүп, жасалма интеллект мененчи ошол сынчыл ой жүгүртүү деп аткандар мындай суроо көбүрөөк берүү дегенчи, чындап эле ушундайбы, бунун түпкү нускасы ушулбу, башка булактарда эмне маалымат жарыяланган деп көбүрөөк эле суроо берген адам, сынчыл ой жүгүрткөн адам болот дагы, ал шылуундардын кайырмагына илинип калуу коркунучу азыраак болот, төмөнүрөөк болот да. Анан дагы бир маселе, мисалы үчүн сиз мисалы үчүн бир нерсе сатып атасыз. Бир үйдөн бир 15 000 сомго дейбизби, иши кылып бир Америкадан же бир жактан заказ кылдыңызбы, же өзүңүздүн лыжный костюмуңузду сатып атасыз да, мисалга. Анан ошону жайгаштырсаңыз, же бир компьютер сатып атсаңыз, ала чыгат да, шылуундар мынтип чыгат. Ой, мен Бишкекте эмесмин, мен Жалал Абадтамын, же мен Оштомун, же Көлдөмүн, же Нарындамын, аймакты айтат да, Таластамын, же башка жактамын. Мен сөзсүз түрдө сиздерге доставка менен жөнөтүп коем, доставканы могу шилтеме менен өтүп, морики картанын номерлерин жайметип койсоңуздар, мен сиздерге төлөп коем деген, бул дагы күмөн жарата турган нерсе, бул дагы бир схемасы да. Анткени сиз ошол шилтеме, күмөндүү шилтемелерге өткөндө телефондо вирус болушу мүмкүн, же өзүңүздүн персональный маалыматтарыңыз, электрондук капчыгыңызга болгон маалыматка алар мүмкүнчүлүк алат да, электрондук камчыкачы. Ушундай да схема, ошо сатуучулар дагы керек болсо
катардагы сатуучулар бир нерсе сатып аткан, айырмасы жок эмне сатып аткан же кызмат көрсөтүп аткан, шылып акча менен иштегендерди дагы ушинтип ушундай жол менен алып атат да. Ошо СДЭК аркылуу, СДЭК деген ошо почта аркылуу ушинтип жөнөтүп эле, анан кийин мен сиздерге берем, мага жакты сиздин товарыңыз же сиздин кызматыңыз деп туруп СДЭКтин сайтында жазылып турат. Шылуундардан сак болгула, биздин атыбызды жамынып алып, ушундай схемаларды ойлоп таап атышыптыр, биздин компания мындай жабырланып атат депчи. Ошол эле сайтка кирип текшерип маалыматты. Булар деле сөзсүз эле мындай банк кызматкери болуп чалып же ошо кредитти уюштуруу эмес. Мисалы адамдарга жакыныраак азыр көп аймактардагы отургандай аймактагы айымдар сатуу иштери менен башка Кытайдан бир жерден товарларды алып келип алектенип калды. Демек аларга жакыныраак барыш үчүн булар ушундай схемаларды түзүп атышат да. Ошондой схемалар бар. Анан ооба адамдардын булар мисалы үчүн ушу шылуундардын эмесин ой жүгүртүүсүн түшүнүп калдым. Мисалы үчүн булар жанагындай схемаларды ойлоп таап аткандачы билет экен да, алдын алачы бул схема ким үчүн иштейт, улуу мундун өкүлдөрүнө карата жүргүзөбүзбү бул компанияны, маалымат компаниясын, же болбосо жаштардын арасында жана KFC бекер тамак таратып атат деген сыяктуу, же болбосо Amazon бекер билектерди ойнотуп атат, же да башка же кумтөр ойнотуп атат деген сыяктуу, же болбосо үйдө декретте отурган айымдарга карата ушундай шылуундук схеманы жүргүзөбүзбү деп ушинтип алдын ала булар билет экен да, таргет өзүнүн баягы аудиториясынчы. Анан мисалы үчүн Бишкекте батир издеп атып шылуундардын торуна түшүп калган учурлар бар. Биздин жарандарыбыз батирдин сүрөттөрүн жайгаштырышат. Мынакей момундай ЦУМдун жанында же микрорайон уландын жанында ушундай деп жайгаштырат, баасы мынчадан деп туруп номерин чыгарбайт да. Сен акча беришиң керек ал жака которуп номер бериш үчүн. Бирок чынында ал батир берилип бүткөн эчак эле. Же болбосо ал батир Бишкекте да болбошу мүмкүн. Ал мисалы биз изилдегенде Ташкенттеги батирдин сүрөттөрү да чыгып калган да. Эми мындай интернеттен алып эле сүрөттөрдү жайгаштырып эле ушундай агенттиктер толтура экен. Алар бул Алафодо, Инстаграмда, ТикТокто өздөрүнүн агенттиктер деп алып туруп 500 сомдон 1800 сомго чейинки акчаны төлөйт экенсиң. Анан алар мынакей момундай варианттар бар деп жөнөтөт, номерлерин жөнөтүп коет. Бүттү, ошо менен алардын иши бүтөт да. Номерлерге байланышка чыксаң, ал батир берилип кеткен, же такыр берилбейт, же Бишкекте эмес, ушундай болуп калат да. Анан блоктоп салат, албетте, уже акчасын алды да бүттү, блоктоп коет. Ушундай дагы шылуундуктун жүзүн ачканбыз. Бизде жакшы көрүлдү аябай бардык платформаларда. Сиз ар бир түрлөрүнө токтолуп айтып берип атсаңыз эстеп кеттим. Бизде унааны чет өлкөдөн алып келүү, алдырууга буйрутма бергендер дагы алданып калгандарын айтып жатышты эле. Бул боюнча кандай? Унааны чет өлкөдөн алып келүү боюнча биз иликтеген жокпуз. Ачыгын айтканда андай маалымат чыгара элекпиз. Бирок эгерде ага туш болсок, же болбосо бизде көрөрмандарыбыз кээде өздөрү муну текшерип бергилечи, тигини текшерип бергилечи деп кайрылып калат. Ошол учурда биз сөзсүз түрдө аракет кылабыз да, мындай суроо талапты сөзсүз түрдө караштыргангачы. Бирок Уна мамлекеттик ишканасынын атын жамынып туруп, мисалы үчүн мен Уна мамлекеттик ишканасында иштейм деп туруп, ТикТокто айдоочулук көлүк саткан учурлар болгон да. Экзамен тапшырбай туруп эле бизде документтердин баарын эметип беребиз, айдоочулук көлүктү силерден болгону паспорт эле керек деп ушундай бир маалымат тарады. ТикТокто бир аккаунт экен. Анан биз иликтеп изилдеп атканда дал ошол учурда УКМК жана Унаанын жетекчисин камап аткан болчу. Аларда жана экзаменди фальсификация кылуу боюнча болчу. Бул жерде экзамени жок эле деп атат да, 8.000 сомго эле, 10.000 сомго эле жазап беребиз деп чыгышканда. Анан кийин биз аларга паспортубузду эмне керек десек, паспортубузду жөнөткүлө деди. Анан биз силер өзүңөрдүкүн жөнөтпөйсүңөрбү паспортуңарды, биз да ишенели да силерге десек, алар бизге бир паспорт жөнөттү эле. Биз аларды жана айтып атпаймынбы, ички иштер башкармалыгы менен кибер бөлүм менен аларга жиберсек, эртеси күнү кармашты. Кармап кетип эле ошол ТикТоктогу баракчаны өчүрүштү да. Башкача айтканда, адамдарда ошол шылуундун ошол кайырмакка илинүүгө эмени
мүмкүнчүлүктү жок кылды да бул биздин команда. Анан ошондой эле милиция кызматкерлери, ушу кибер бөлүмүнүн кызматкерлери кармап кетти. Ал тууралуу дагы биз материал чыгарганбыз, жарыялаганбыз. Негизи ошол акыркы күндөрү ошол шылуундуктун түрлөрү аябай көп болгон үчүн биз дагы ушуга көп басым жасап атабыз. Себеби жарандардын капчыгына түздөн түз мындай терс таасирин тийгизип атат да. Ошон үчүн бизди Чекит медиада эң башкы максат ошо жалган маалыматтан аудиторияны коргоо, сынчылоо жүгүртүүнү өнүктүрүү, медиа сабаттуулукту жогорулатуу. Медиа сабаттуулук дегенибиз маалыматты туура кабыл алуу, мындай жалган маалыматты ажырата билүү, манипуляцияны ажырата билүү. Ошол нерсени эл арасында ошонун деңгээлин өстүрүү болгон үчүн биз ошол анан шылуундуктун түрлөрү аябай көбөйүп кеткен үчүн биз дагы ушуга басым жасап ишмердүүлүгүбүздү көп контентти ушул жаатта чыгарып атабыз. Ошон үчүн баягы Чекит медиага ошол шылуундардан сак болоюн, туура так маалымат алайын деген аудиториябыз да көбөйүп атат. Акыркы айда болуп көрбөгөндөй көбөйдү да. Азыр бизде ушул шылуундарды кармаш оңой болбой жатканын, кызматкерлерге атайын бөлүмдөргө кайрылса деле булардын жана сиз айткандай өз колу менен которуп берип койгон үчүн да таба албай калгандарын айтышат. Бирок ошентсе дагы жаңы эле бир ийгиликтүү учурларды бөлүшүп жатпайсызбы? Кыскача ушул канчалык ушул жарандардын суроо талаптары аткарылып жатат? Сиздер чечип аткан бир кейстерди айтып берсеңиз. Биз да ошол маалыматты тактап турабыз да, канча арыз түштү, канча көбүнчөсү адамдар мисалы 2000-3000ге алданган учурда, мисалы ошол эле Альхамдулиллах группасынан 100дөн ашык адам алданды да. Бирок Ички иштер министрлигине биз байланышканда 2 эле арыз түшүптүр да, республика боюнчачы. Башкача айтканда адамдар деле мисалы чайналып, жанагынтип милицияга кайрылып, арыз берип, эмете бербейт да, алданып калдым деп кап деп эле баягы группадан чыгып кетип атышат, телеграм каналдан бармагын тиштеп эле. Бирок ал адам кайра эле эртең барып башка схемага түшүп калбайт деген кепилдик жок да. Анткени улам башка схемаларды ойлоп таап атышпайбы? Ошон үчүн жана сынчылоо жүгүртүүнү өстүрүш керек дегенибиз ошондон болуп атат да, медиа сабаттуулукту. Анан биз ошого байланыштуу адамдар баягы милицияга көп кайрыла бербегенине байланыштуу биз антип суроо талаптар канчалык деңгээлде жабылып атат, канчалык деңгээлде өздөрүнүн баягы урдалган нерселерин алып атат дегенге биз жооп бере албайбыз. Статистиканы мындай расмий орган деле бере албайт. Анткени жарандар барбай жатат. Арыздарын берип убакыт деген бизде азыр аябай баалуу ресурс болуп атат да. Мисалы базарда иштеген адам базарды тыштап кете албайт, мындай сүрүлүп милицияга барыш керек, суракка барыш керек, арыз жазыш керек, жүрүш керек да ал жердечи, мындай аркасынан түшүш керек да. Анан койчу ошол 2000-3000 үчүн деп коюшу мүмкүн. Бирок жанагындай чоң сумма болуп калганда 150 миң болуп атпайбы, 4 миллион ал учурда кайрылып атышат албетте. Бирок ал чет өлкөдө болгон үчүн акча кайтарып берүү деген андай болбой атат да. Алар мисалы милиция териштирген менен акчаны кайтарып берүү деген кепилдик жок да. Ошон үчүн андай нерсени алдын алыш үчүн эмне үчүн биз бул окуяны чагылдырып атабыз? Бир адам жабыр тартса, демек эртеңки күнү башка адам жабыр тартып калбасын деген максатта биз ошол окуяны чагылдырып көпчүлүккө айтып берип атабыз да. Ушул кейстердин арасында сиз айткандай жанагы айдоочулук күбөлүк берилген TikTok канал жабылды. Ушул сыяктуу бир ийгиликтүү учурларды эстеп бере аласызбы? Ошол айдоочулук күбөлүк саткан адам кармалды. Анан жана Simbox деген аны дагы ошол Simbox деген аппаратты колдонгондо анда ошо Ички иштер министрлигинин ошо шаардык ИИБтин кызматкерлери, ушу кибер бөлүмүнүн кызматкерлери кармашты. Кечээ күнү жана 4 миллион сомго алдаткан наркы жумада, ошо 2-3 күн болуп калды, так айта албайм, бирок жакында эле ошо акыркы кейстердин бири. Ал дагы бул жерде көмөктөшкөн адам кармалды. Бирок чет өлкөдөгү эң өзөгү болуп атпайбы, ал кармалган жок да, анын акча ошол жака кетип калды да. Бул жерде көмөктөшкөн адам андай деле көп акча алган жок да, ал баягы ортомчу болгон үчүн ал символический акчасын алды, айлыгын алды, бирок ал кармалып калды. Тигил жактан болсо 4 миллион сом кетип калды да, анан ал кайтарып берилет деген шанс минималдуу да. Анан эгер деле мисалы ошо кибер бөлүмүнүн кызматкерлери менен да баарлашып көрсөңүздөр, алар балким ошол Россиядагы дагы кесиптештер менен, Россия болобу, Казакстан болобу же башка өлкө болобу, ал жерде кесиптештер менен тыгыз мамиле түзүп, ошол жактагы менен чогуу иштешип аткан болсо, балким жыйынтык чыгышы мүмкүн. Бирок анда деле
шанстар минималдуу деп айта алам да. Негизи ушул жалган, мындай чындыкка дал келбей турган ушул шылуундардын бир атайын белгилери барбы? Көрөрмандарга айтып берсек болобу? Мисалы ушул белгилер туура эмес дегендей. Мурда мындай аябай примитивдүү болчу да шылуундардын эмеси, жаңы маалыматтар. Негизи фейк маалымат тараганда фейктин максаты аябай көп деп атпайбызбы? Оппонентти каралоо, мисалы саясий фейк болсо оппонентти каралоо, акча өндүрүү, пранк, жана хайп кармоо. Бирок көбүн эсе ошол фейктин максаты көбүнчө эле ошол акчага келип такалат экен да. Ошо акча өндүрүү максатында болуп калат экен да. Анан кийин суроо эмне эле? Белгилери бир. Белгилери мурда деген мындай примитивдүү фейктер тарачу да. Мисалы ката менен жазылган өтө эле мындай анда деле көп киши ишене берчү, бирок улам барган сайын булар акылдуу схемаларды ойлоп жана жасалма интеллектти колдонуп схемалардагы ошо банктарды аралаштырып, улуттук коопсуздук кызматкерлерин, президентти, бийлик өкүлдөрүн, блогерлерди аралаштырып атпайбы? Аябай мындай адам ишенерлик кылып жасап атат да. Ошон үчүн белгилерин мынтип так эсе мо деп айта албайбыз. Болгону жанагындай сыйынчыл ой жүгүртүп маалыматты текшере билүү, ошону алгачкы булагын текшере билүү. Анан жалпы белгилери мисалы үчүн мурда эмоционалдуу, мындай эмоцияга таасир эткен ушундай белгилер болчу да. Тез, срочно бөлүш, срочно ушундай болуп атыптыр деп мындай аудио жана шейшеп саткандар, бала уурдап атыптыр, тараткыла деп ошону да текшергенде биз бул деген дүйнөлүк фейк экен да. Дүйнө жүзүндө англис тилине салып деле, орус тилине салып деле эми шейшеп алмаша берет. Мисалы үчүн аймактарда мынтип кыргыз тилинде эле тарап атат да, шейшеп саткандар балдарды уурдап атыптыр, бирок англис тилинде, орус тилинде деле шейшеп эмес башка нерсе сатып атып деле балдарды уурдап атат деген маалымат тарап аткан экен да. Ал дагы төгүндөлгөн, расмий бийлик тарабынан дагы, факт чекерлер, журналисттер тарабынан да төгүндөлгөн. Бирок ал фейктин максаты дүрбөлөңгө салуу, акча өндүрүү эмес, коомчулукту дүрбөлөңгө салуу да. Же болбосо атайын бир адамдардын сүрөттөрүн коюп коюп атат, ушулар уурдап атыптыр, карагыла, бөлүшкүлө, тараткыла деп мындай башка адамдар, ал адамдарды текшерсек, таптакыр эле кээ бирлери жасалма интеллекттин жардамы менен, кээ бир андай адамдар жок да, жасалганда. Кээ бир адамдар ал окуяга таптакыр эле тиешеси жок болуп чыгат. Бул фейктин максаты дүрбөлөңгө салуу. Башкача айтканда ушундай эмоционалдуу текст болсо дагы бул дагы сигнал да, коңгуроо. Аябай эмоционалдуу болуп атат. Милиция үймө үй кыдырып адамдардын маалыматын чогултуп атыптыр, срочно бөлүшкүлө деген дагы маалымат көп тарайт да. Бирок бул дагы коомчулукту дүрбөлөңгө салуу максатында тараган фейк маалымат. Андайдын түрлөрүн дагы төгүндөгөнбүз, текст түрүндө да кетип калат, аудио түрүндө да кетип калат. Анан видео түрүндө дагы ушинтип жөнөтө беришет да адамдар, бирок текшергенде көбүнө эсе ошол фейк болот. Анан милиция кызматкерлери, ички иштер министрлиги дагы бул маалыматты төгүндөгөн. Анан эң башкысы бул маалымат, ушундай фейк маалымат башка өлкөлөрдө дагы тараганы, англис тилинде, орус тилинде тараганы билинип калат да. Ошо сынчыл ой жүгүртүүлүк, медиа сабаттуулук булардан коргойт деп айтабыз. Анан сиз айткандай көп суроо бериш керек. Ошол эле учурда жарандардан суроо пайда болушу мүмкүн. Биз сынчыл ой жүгүртүүнү кантип жогорулата алабыз деген. Бир маалыматты бир нече булактан текшерип карап көрүш керек. Анан алгачкы булагына, мисалы милиция таратып атат десе, демек милициянын пресс-релизи, расмий билдирүүсү демек жаңылыктарда же болбосо ошо факт-чек материалдарда бар. Ошол эле чекит медианын материалдарын көрүп көрүш керек анткени ал жерде биз аябай мындай жалпак тилде түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Мындан тышкары ошо суроо бере билүү, алгачкы булактардан текшерүү, ошол эле мындай эрежелер да. Жөн эле Google'дан карап издеп көрүү, бул туурасында кандай маалымат чыккан экен буга чейин, компаниялардын расмий сайттарынан кара, расмий баракчаларынан караш керек маалыматты. Сынчыл ой жүгүртүү деген сыноо эмес, мындай бирөөнү сыноо эмес, жөн эле суроо берүү, көбүрөөк суроо берүү. Чоң рахмат сизге. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Убактыңызды бөлүп угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз антифейк программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз сынчыл ой жүгүртүү жана маалыматты текшерүү тууралуу сүйлөштүк. Бүгүн биздин студияда мейманда Чекит медианын жетекчиси Асель Сооронбаева болду. Бизде алдыда антифейк программасы дагы уланат. Бул медиа сабаттуулук темасында кенен башка коноктор менен да сүйлөшөбүз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.